Облус башчысы алгач эле Балыкчы шаарындагы 100 социалдык үй-бүлө үчүн салына турчу турак жайга барды. Ас-Сафа кайрымдуулук фонду тарабынан каржыланып, курулушу башталган үйлөр жардамга муктаж 100 үй-бүлөгө берилет. Андан тышкары Балыкчы шаарына заманбап көп кабаттуу үйлөр курулуп, өзгөчө шаарча куруу мерчимделүүдө. Балыкчы шаарында бир жакшынакай заманбап микрорайон түшкөн турат. Бул райондо көп кабаттуу үйлөр түшөт. Ошолор менен катар ачык жабык заманбап бассейн болот, спа салон, андан тышкары жердин астындагы зоопарк болот да. Тегерегинин баары суу, ичинде жаныбарлар болот. Парковкасы болот, анын ичинде бул дагы биздин бир туризмге багытталган, биздин коноктор келгенде бир жакшы жагдай жаратып турган жакшы бир шаарча болот. Ал эми бул балабакча мурун жеке менчикке өтүп кеткен. Учурда кайрадан мамлекетке кайтарылып, курулуш иштери жүрүп жатат. Балабакча 125 орунга ылайыкталып, ички сырткы жасалгасы, жылуулук системасы, көрктөндүрүү иштери жолго коюлат. Котельный бар, прачечный бар, отопление, вентиляция баары кирген да, баары кирген. Şu hareket kılatıyoruz azır. Bağır içki sırtkı jasalgası bilen bağır gidet. Bu жерде деген özü arkitektura, proyektor ofisleri жасаған проект боюнча кетет. Сырткы дизайн бөлөк. Ал эмеде проектте көргөзүлгөн да. Уланбек Далиев бул күнү Евразия курулуш компаниясынын кеңсесинин ачылышына дагы катышты. 3 гектардан ашык жер аянтына заманбап көп кабаттуу имарат салынмакчы. Түрк ишкерлери тарабынан курулушу башталган имараттын 1-2 кабатына соода саттык иштерин жүргүзүү, ал эми 3 кабатына тамактануучу жайлар, балдар үчүн оюн зоок аянчалары, 4 кабатына турак үйлөрдү, туннелдик аквариум салуу пландалууда. Долбоор ишке ашса 500дөн ашык жумуш орду түзүлмөкчү. 500ден ашык жумушчулар болот, анткени аябай чоң проект. Участогыбыз аябай чоң. 3 гектарга жакын жерде торговый центр салынып атат да. Бул жерде азыркы заманбап баягы спа центр болсун, жабык жанагындай бассейндер, аквариум, бойлинг, детский жанагындай ойногон оюн зоок площадкалар, жана торговый центр, кийим, баягы кандай десек, кафе, ресторанттар, көп нерсе бар. Балыкчы шаарында токтоп турган ишканалар жанданып, жаңы жыл менен сок чыгара турган ишкана ишке кирмекчи. Аны менен катар мөмө жемиштерди сактоочу муздаткычы бар ишкана салуу боюнча иштер аткарылып жатат. Баардыгы жакшы болуп, акча бөлүнүп берсе, биз бул эмки келаткан сезонго шоковый заморозка, андан сырткары сушканы киргизип калабыз. Анда биз где-то 5000 тоннага дейин переработкага кылганга мүмкүнчүлүк болот. Автоинфраструктура учредителүү болуп, автосервис деп сок чыгарабыз. Быйыл кызылы абрикостон пюресинен 100 тонна, мындайча айтканда 300-400 тонна абрикосту переработка кылдык. Андан сырткары 1000 тонна алма переработка кылып, бүгүнкү күндө 100 тонна пюре, 300 тонна сок, таза сок, суу кошулбаган, сакыр кошулбаган сок турат. Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык-Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Балыкчы шаары боюнча аткарылып жаткан иштер менен толук таанышып, 2025-жылга карата коюлган пландардан маалымат алды. Ал эми Кыргыз өкмөтү тарабынан бөлүнгөн каражат Балыкчы шаарындагы көйгөйлүү маселелердин чечилишине шарт түзөт. Айзат Анарбекова, Асталбек Самажиев, Илич Касейинов, Ысык-Көл жаңылыктары.